Бетон тессеңиздер болот, кессеңиздер болот, кызматы аябай популярдуу болуп атат да. Жер астынан тешип наркы бетинен чыгара турган кызмат боюнча сөз кылабыз. Биринчи тешип өтөбүз негизи. Мына жерден көрүнөт экен. Бул баштап тешип кетет. Негизи бунун ичинен тупрок чыкпайт. Мына азыр Сантехника, электрика, отопление киргизем деп фундаментти теше турган болсоңуздар, кызмат бар. Assalamu alaikum. Амансыздарбы тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышыбызда эң керектүү сиздер издеген кызмат боюнча сөз кылабыз. Бул жерден сиздер бетон тессеңиздер болот, кессеңиздер болот. Анан эң кызыктуусу, ушул жолдун аркы бетинен берки бетине чейин жер астынан турбага дейбизби, суу кабы, газ кабы айтор түтүкчөлөр үчүн ушундай жер астынан тешип наркы бетинен чыгара турган кызмат боюнча сөз кылабыз. Ушундай кызматты балким сиздер издеп жатып, балким таппай жаткан чыгарсыздар. Мынакей, бардык кызматтар бул жерде жазылуу. Керек болсо телефон номерлерге чаласыздар. Кененирээк маалыматтарды сиздерге бүгүн ушул жерден сүйлөп берели. Азыр эми Ак Тилектебиз, Ош шаарында жолдун бул бетинен, наркы бетинен газ үчүн турба тешип, турбага ылайыктуу жерди тешип өтүш керек экен. Бул жерде Илхам деген акебиз бар. Ушул иштин башында турат. Оппа, түшүп иш кылып аткан жеринен интервью алып берели сиздерге эми. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшыбы? Десол иштер жакшыбы? Катырып ишти кылып атасыздар. Сезонду алып атасыздар буюрса. Эми баштадык бул негизи. Башталды? Иншалла. Негизи сизди көпчүлүгү бетон кескич деп, тескич деп тааныйт да. Анан сүйлөшүп берген эле керек. Ооба, туура айтасыз. Азыр эми Ошто көп жерде снос болуп, эми бардык эле жерде снос болуп, бул акамдын кызматы аябай популярдуу болуп атат да. Анан дагы бир кызмат кошулду. Ушул жер астынан тешип, наркы беттен чыгарат. Кененирээк маалыматтарды ушул жерден беребиз. Операторубуз дагы түшүп алсын. Илхам ака, негизи иш кандай болуп атат? Эми баштадык ака, иншалла. Бул экинчи кызматыбыз. Мурда канализация тартып берген элек бир домго. 200 турбада өтө кыйналган элек. Кечеги күнү Кудай калса мынабу немеден Казандан алып келдик. Мына аппараттарды? Локационный аппарат. Стартовый штангасы болот негизи алдында. Ошол менен жерди астында кайсы глубинеде кетип атканын, өдө бийик кылганын, канализацияга, кабелге, сууга тартканга өтө ыңгайлуу. Жакшы. Демек мына ушул аппараттын жардамында жер астынан тешип өтөт экенсиздер да? Биринчи тешип өтөбүз негизи. Локационный аппарат менен жерди немесин кабылын каерде кетип атканын көрүп, нарыгы бетке чыгарып алабыз. Эки катталууну казып алабыз. Тешип өткөрүп, кийин обратно расширять кылабыз. Кичинекей, чоң, ундан дагы чоңойтуруп 300ге чейин, 350ке чейин чоңойтуруп тартса болот негизи. Жанагы турбанын 350тик размерине чейинки десеңиз, жакшы. Азыр мына канча размерде болуп атат? 180ге расширение эттик эми. Азыр фонар неме кылат, фонар жагып текшеребиз. Болсо болду, болбосо дагы 200ге расширять этебиз. Кийин втулка кылып пластмасса турба тартып беребиз. Унун ичинен газ алып өтүп кетишет кийин. Газ турбасы үчүн тешип атат экенсиздер да? Ооба, газ алып өтүп. Мына жерден көрүнөт экен. Фонарик жандырыш керек экен, 26 метр экен, ошон үчүн көрүнбөйт. 26 метр. 26 метр жолдун аягы. Азыр пешеходдон дагы тешип өткөрүш керек негизи. Эми маалымат катарын айтайын, кече бирөө чалды, келип жерди астынан асфальт тайынан тешип өткөрүп берип койгула деп атат. Негизи бул жерди асфальт үстү боло турган болсо 30 сантиметр тагынан тешип өтө албайбыз. Бул жок дегенде 1,5 метр. Эң жумшак жер чыга турган болсо 1 метр жерди астынан тешип өтүрөт. Ойлоп атат, бияктан эле тешип берет. Жерди астынан 6 метр 7 метр жок. Асфальтты тешип берет, мындай көтөрүп берет деңиз. Лежащий полицейский кылып коет. Мунун болбойт. Жерди астынан 1,5 метр, эң жумшак жер чыга неме боло турган болсо, негизи рухсаты боло турган болсо, асфальтты кесип өткөргөн арзан түшөт биздин кызматтан көрө. Бул илажы жок жерге асфальт кесишке, движение токтотуп койбош үчүн эле алып келген нерсе. Негизи кесип өтсө боло турган жерде рухсат боло турган болсо, кесип өткөрүп, ошондой тарткан жакшы. Рухсат жок жерлерге майлы кылып жасап беребиз иншалла. Мындай эле
өзүн чакырып туруп мындай текшериш керек деп биз өзүбүз бара албайбыз. Биякта связьдан, канализациядан, высоковольттан, дорожниктен, судан, канализация немеден рухсат алып келет. Кегин тешпей, мен өзүм барып у жерде тешип бере албайм. Мына ушуну эске алып коюшуңуз керек. Рухсат жок бул нерсеге. Мен барып туруп өзүм текширип келет. Bir ayda ичинде рухсат алды, кегин текширип өтүп атабыз. Биз өзүбүз текширип барса тешип бер дейт. Жок, тешип бере албайм. Рухсатым жок. Менде мындай милдет анакасын жок. Документим жок. Мен өзүм тешип бергенге. Негизи рухсат бере турган организациялар бар. Дорожник, кабель, связь, жол дорожный немесе канализация ордугу каерде жайлашканын айтат, кийин ошолорго тийгизбестен тартып беребиз. Ошондой нерсе биздики. Жакшы. Эми сиздердин услугаңыздар кандай болуп калат? Услугамыз биздики метражы короткий болсо арзан эле түшүп калат. 2000ден башталат. Метри. Длинный метр болтурган болсо мындай чоюла турган болсо 25 метр, 30 метр бир татта турган болсо улар өтө эле кымбат кете берет. Размерине карап. Канча размерине, кийин тартып беришине карап. Башланып турган суммасы 3000ден башталат. 2,5 миңден башталат. Мына короткий жерлер 5 метр, 6 метр жерлер оңой эле болуп кала турган нерсе. Эми орточо канча? Бир 10 миңден болуп калабы метри? 10 миң, 20 миң. Канча диагонал чоңойган сайын акчасы көбөйөт. Түшүнүктүү. Илажы жок жерге, илажы жер болсо, рухсат боло турган болсо, рухсат алып, жерди асфальтты кесип өткөргөн арзанчу. Бул илажы жок жерге алып келдик. Түшүнүктүү. Рухсат мындай кандай движение токтоп калбаш үчүн рухсат жок жерлерге боло турган нерсе да. Урматтуу достор, дал ушул жерден сиздерге кыскача дагы да түшүнүктүүрөөк кылып айтып берейин. Жанагындай азыр эми биз Бекмамат Осмонов көчөсүнүн боюнда турабыз да. Бул жерде эми движение билесиздер, Ош менен Баткенди туташтырган негизги трасса. Аны сиздер асфальтты кесип, аны жанагындай тракторлор менен, спецтехникалар менен казып алып, жер астынан газ алып өтө турган болсоңуздар, жок дегенде бир 20 күндөй убакыт кетип калат. Бир 15 күн жол жабык болуп калат да. Ага дагы көп каражат кетет, көп убакыт кетет. Анан элдин нараачылыгына мындай жолугасыздар да. Нараачылык пайда болот. Анан эми ошол нерселердин айынан жердин астынан ушундай эч кимге кыжалат болбой турган, движенияны токтотпой турган жер астынан эле түз тешип алып өтүп кетип атат. Мунун метри бир аз кымбатыраак болот экен. Кыска болсо метри 3000ден экен. Анан эми сиздерге дагы ошол жаңы асфальт басылгандан кийин бизде адат болуп калган го. Жаңы асфальтты төшөп кеткенден кийин бул жерден бир түтүк алмаштырыш керек эле. Түтүк алып өтүш керек эле деп жаңы басылган асфальтты кесип, казып, анан ошол нерселерди түтүкчөлөрдү өткөзүп, анан асфальттын үстүнө дагы асфальт басасыздар. Анан ал не болот? Мындай болуп калат, Жамгыр жакканда думбур деп өтүп кетет. Эми андайлардын алдын алынды, жолу табылды достор. Эми фонарик барбы ака? Көрсөтөбүзбү? Жок, фонарик кеткен. Биз фонарик болгондо машинада кетип калыптыр. Көргөнгө кызыгып атам. Негизи туугандар, азыр сиздерге акем айтканда кандай болду? Түшүнүктүү эле болдубу? Кыскасы, мына ушул нерсе башындагы учу бар. Мына ушул нерсе алып кетет бuyakачы. Мына башындагы учу негизи башталып берет. Бул баштап тешип кетет. Анан кайра кайтышына мына ушунун учуна мына ушундай нерселер орнотулат экен да. Бул баягы бургу кылып кайра топуракты алып чыкпайт экен. Бул ушул айланып отуруп атып, өзүнүн топурагын пресстеп чоң тешикти алып келет экен да. Буйруса мындан дагы чоң тешиктерди пресстеп жанагындай алып чыкса болот экен. Мында дагы мына ушундай нерселери бар экен. Ушулардын негизи тешип өткөргөндө дагы тупурагы алынып калса чөгүп кетиши мүмкүн. Бундай нерсе кылбайт да, бул тешип өтөт. Кайта обратно тешип атканда пресс кылып кетет. Түшсө дагы өзү тупурагы түшөт, болду, башка тупурак түшпөйт. Негизи теше турган аппараттарыбыз кететин бар, илажы бар ондай кылып тешип дагы. Бул нерсе тупурагын алып койсоңуз, дагы тупурак түшүп кала турган болсо, жолду чуңкур болушуга себеп болуп калат. Бул расширять этет, кайра тешип өткөн. Биринчи тешип өтөбүз, локационный да, кайра тешип атканда штангынын аркасына подпорный коюлат, кайра эле расширять этет. Пресс кылып эле келет. Негизи түшө турган болсо дагы өзүнүн тупурагы эле кайра түшүп калат ордуна. Негизи бунун ичинен тупурак чыкпайт. Мына азыр чыкты процесси. Бунун тупурагын чыгарбайт негизи буякка. Ошол менен нерсе. Жакшы. Анан экинчи биринчи кызматыңыздагы айтып өтүң эми бетонду кесебиз, тешебиз деп. Бетон
Beton kesemiz negize, teşemiz başında tesi başladık, keyin hazır kesip asfalt kesemiz. Beton metrajni kesip teşe turgan narsalar şu keske teşken emnesiga qarab, Xudo kalasa xizmatlar bolsa jasap bereriz inşallah. Сонун кыскасын айтканда үйүңүздө сантехника, электрика, отопление киргизем деп фундаментти теше турган болсоңуздар, кызмат бар. Кайрыла бересиздер. Eşik açam desеңиздер, kesip bereriz. Подвалды айландырып куюп коюп, эшиги калып кетиптир го деп, эшигин чоңойтом десеңиз, анда бул кызматты пайдаланыңыз. Айтор бетон, айнек, бетондон жанагындай айнек кое турган болсоңуз, бардыгына буйруса кызматты пайдалансаңыздар болот. 0554 54 52 50 0552 04 03 54 999 39 26 00. Бүт ушундай кызматтарга номерлерге чала бересиздер. Буйруса. Толугураак эле маалыматтар берилдиби? Дагы кандай маалыматтар? Жок, маалымат болду. Кудай калса 50 метрге чейин бир тешикте тешип өтсө болот. Негизи 100 метрге чейин штангасы өтө кымбат болгон себебинен биз алып келбедик. Кудай калса алып келебиз дагы 50 метрини. Азыр мына ушундайдан 50 метрге чейин 50 бар. метрге чейин бир тешкенде тешип өтүп кетет кудай каласа. Жакшы. Ал дагы 50 метрини иншалла алып келтирип коебуз. Бир тешкенде 100 метрге чейин ошондой тешип өтөт. Жакшы. Сонун экен. Эң чоң жол азыр 30 метр тегерегинде. Туура айтасыз. Бияктадан 26 метр тешип өттүк. Жакшы. Ушундай кызматтар болсо, кайрыла бересиздер. Буйруса, баасыны болжолдуп айттык. 3 метрден баштап 20 метрге, 20 миңге чейин куйла берет экен. 3 миңден баштап 20 миңге чейин метри. Анан сложностьтуга ашкан сайын ооба. Аны эми өзүңүздөр содалашып аласыздар. Содада береке бар дегендей, жакшы содаласаңыздар түшүп берилет айтылган тарифтен. Буюрса эми булардын эле иши оңой эмес экен. Бул аппарат деле бир сиздердин кыйла кеткен эмгегиңиздерди, нервиңиздерди, акчаңыздарды, трактор техникалардын кызматын ушул өзү эле аткарып коет экен да. Кыскасын айтканда, тынч эле ишиңиздерди бүтүрүп алат экенсиздер. иншалла. Ичимге жаман көрүнбөй. Илхам ака, иштерге ийгилик анда. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Элдин кызматына жүрө бериңиздер.